Наполеон Хилл. Кантип бир жылда байыса болот. Биринчи жума. Ийгилик эч кимдин колуна өзү келбейт. Адамдын тагдырын алдын ала айтуу үчүн көз ачык болуунун деле кажети жок. Болгону бир гана суроо берүү жетиштүү болот. Сенин жашоодогу максатың жана аны кандай жолдор менен ишке ашырууга умтуласың. Эгерде жүздөгөн адамдардан ушул маселе тууралуу сураганыңда анын ичинен 99 мындай деп жооп берер эле. Мен өзүмө бакубат жана бактылуу жашоону каалар элем деп. Бир караганда бул жооп туура. Бирок жакшылап ойлонуп көрсөңүз, бул жооп эч ойлонбой туруп эле жооп берген ар бир адамдын жашоодогу каалоосу. А бирок бакубат жана бактылуу жашоого жетүү үчүн ар бир адам алдына максат коюу керек жана ага жетиш үчүн аракет кылуу керек. Бактылуу жашоо өзү эле келип калбайт да, ал үчүн ар дайым эмгектенүү зарыл. Мындан бир нече жылдар мурун мен Стюарт Остин Виер менен иштедим. Ал Далластан эле. Стюарт биздин редакцияда журналист болчу. Мүмкүн ал ушул күнгө чейин жөнөкөй эле кызматчы катары иштей берет эле. Эгерде ал учурунда бир ойлоп табуучу жөнүндө макала жазбаганда. Ошол ойлоп табуучу Стюартка абдан чоң таасир берди. Ал журналисттик кесибин таштап, юристтик кесипти алып, өзүнүн максатына жетүү үчүн күчтүү берилүү менен иштеп, акыры Америка өлкөсүнүн жогорку патенттик ыйгарым өкүлү болууга жетишти. Өзүнүн алдыга койгон максатына жетүү үчүн абдан чоң аракеттерди жасап, ал өзүнүн адвокаттык практикасында ар дайым татаал иштерди ийгиликтүү алып барып жатты. Ушундай аракеттин негизинде ал бат эле эң жогорку баадагы репутацияга ээ болду жана эң жогорку деңгээлде гонорар алып турду. Эгерде адам алдыга койгон максатына жетүү үчүн талбай эмгектенсе жана ишке ашырууга ар дайым талыкпай аракет кылса, ал адам ар дайым өз максатына жетет. Ийгиликтеги адамдардын алдыңкысы деп Ли Марансты айтса болот. Ал бир гана алдыга максат койбостон, ага жетүү шарттарын да билген. Инженер-механик Маранс жумшак балмуздак жасаган аппаратты ойлоп тапкан. Ал кыялында көптөгөн кафелерде бул аппараттын колдонулуп жатканын көп элестетчү. Ал кыялдары көп өтпөй эле чындыкка айланды. Башка жүздөгөн адамдардай эле бири-бирине жардам беришип, өзү да ийгилигине жетти. Ал дүкөндөрдүн, кафелердин ээлери менен кызматташып, өзүнүн аппараттарын орноткон. Ал аппараттар ар түрдүү даамдагы балмуздактарды чыгарчу. Бир аз убакыттан кийин эле мындай аппарат бардык штаттарга таралган. Ли Маранс айткан: эгерде сиз өзүңүзгө жана мүмкүнчүлүктөрүңүзгө, ишиңизге ишенсеңиз, ойлогон максаттарыңызга сөзсүз жетесиз. Ийгиликке жетем десеңиз, анда бир агымда акканды токтотуңуз. Алдыга максат коюңуз. Аны кагаз бетине түшүрүңүз. Аны так карап жетүү этаптарын аныктаңыз. Көпкө узартпай, тез арада ага киришиңиз. Сиздин келечегиңиз сиз ойлогондой болот. Так азыр аныктаңыз. Эгер сизге бул видео жаккан болсо жана ушундай эмгектерди биздин каналыбыздан көрүүнү кааласаңыз, анда ийгилик каналына катталып, коңгуроону басып коюңуз. Ошондой эле биз сизге канчалык бир деңгээлде пайда алып келе алган болсок, анда бул видеону досторуңуз менен да бөлүшүп коюңуз. Рахмат.